Мына биз турган аскердик окуу жайынын даңк жана тарыхы залы өзүңүздөр көргөндөй бул жерде аталган окуу жайдын тарыхы, басып өткөн жолу, жаралышы тууралуу маалыматтар ушул бетке жазылган экен. Ал эми 2000-жылы болсо бул Бишкек жогорку аскер окуу жайы болуп өзгөртүлүп, андан кийин 2009-жылы Советтер Союзунун баатыры Калыйнур Үсөнбековдун ысымы ыйгарылган экен. Бул даңк жана тарых залына Баткен коголаңында казуу болгон аталган окуу жайынын бүтүрүүчүлөрүнүн да сүрөттөрү илинген. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде сүрөттөр, анын жанында сөзсүз түрдө аскердин өмүр таржымалы жазылган. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Тарых болбой эл болбойт, тамыр болбой жер болбойт дейт да. Бул даңк жана тарых залы аскер институтунун бул жерге киргенде башкача сезимдер болот десем болот. Себеби биз окуп жаткан аскер институтунун башынан бери, түптөлүшүнөн бери, калыптанышынан бери бул жерде баардыгын көрсөк болот да. Жана ошондой эле бул жердин дагы бир артыкчылыгы бар. Бул ошо аскер институтун бүтүргөн биздин агаларыбыз Баткен окуясында курман болгондор жөнүндө көрсөтүлгөн да. Бул жердечи биз ошолорду көрүп, ошолордун эл үчүн, жер үчүн күлгүндөй курагында курман болуп кетишти да. Ошолордун окуяларын көрүп, ошолор жөнүндө көрүп биз кайрадан эсибизге салып, кайрадан күч алып, кайрадан чыңалып турабыз десем жаңылышпайм. Аскер институтунун өздүк курамынын окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн жана Калыйнур Үсөнбековдун жакын туугандарынын демилгеси менен ачылган. Ошондой эле аталган залдын төр жагына Калыйнур Үсөнбековдун айкели орнотулуп, анын жанында кызматтык формасы илинип турат. Бул зал ачылды. Анан ошо залда өзүңөр көргөндөй, ошо биздин аскер институтунда окуган бүтүрүүчүлөрдүн ошолордун урматына ошо Баткен коголагында курман болгон ошолордун элесине бир бурч ачтык. Ошо институтту бүтүп, өзүнүн милдетин аткарып, мекен үчүн деп шейит кеткен курман болгон биздин эр азаматтарыбыздан 9 бүтүрүүчүбүз бар. Ошо 9-уна ушундай бир бурч ачып бердик. Максат ошо жаш муундарды патриоттукка тарбиялоо, мекенди сүйүүгө тарбиялоо жана ушу башка эле биздин элибиз, ошо жерибиз, ушу институт болгондон кийин ушундай бир бөлмө болуш керек. Анан ошолордун ата-энеси да баягы 17 февралда келип кетишти. Алар да аябай кубанып кетишти. Ошол балдардын ушинтип эскерип, ошолордун сүрөттөрү түбөлүк ушул залда калат. Өзүм окуп жүргөн кезден баштап аскер формасын кийип жүргөндөрдү көрүп, аскер кызматчыларын көрүп, аскердик жашоого болгон кызыгуум пайда боло баштаган. Бирок мен кийин эмнени түшүндүм, бул жерге келип аскердик кызматка аралашканда көрсө, аскер кызматчысы зыңкый эле форманы кийип жүргөнү менен, ошол форманы кийгендин артында кандай оорчулук, кандай жоопкерчилик бар экендигин түшүндүм да. Бирок мен бул жерге келип, өз жонум менен ошол жоопкерчиликти, ошол кыйынчылыкты сезгенден кийин, мен өкүнбөстөн, мен тескерисинче ушул жолго келгенимди туура деп эсептедим да. Себеби туура деп эсептешим, акыркы жылдар эле болуп өткөн окуялардан кийин ошо аскер кызматчыларына элдер кандай ишенет экен, кандай ишеним артат экенин ошолорду көрүп, мен аскер кызматчысы болгонума өкүнбөй, тескерисинче кубандым. Бирок канча адамдар бар, адам болуп жаралган, бирок өздөрүнүн мекени жок. Бизде мекен бар, биз мекен дегенде аны коргош керек. Азыр бар мекенибизди сактап калышыбыз керек. Ошонун бир дагы кичинекей дагы ташын, кичинекей дагы топурагын кемитпей, биздин келечек муунга өткөрүп беришибиз керек деген нерсени түшүнөм да. Ушу өлкөнүн аймактык бүтүндүгү үчүн өзүнүн зор салымын кошкон ата-бабаларыбыздын эрдиктерин дагы эскерип турабыз десем болот да. Жана ошолорду эскерип, алдыбыздагы биздин милдеттерди ак ниеттүүлүк менен аткарганга дем берип турат. Бул тарых жана даңк залы ар бир аскерди мекенди сүйүүгө, аны коргоого шыктандырат. Айсалкын Нурмат кызы, Даниэль Түмөнбаев, 7 каналы.